Аты жамақтан кейін көңіліңізді үйренеміз рубрикасына барабыз. Бүгін бұл рубрикада бізге Эркешова Гүлайым эжекебиз өз колумен гүл жасаганды көрсөтүп берет. Экранга жакын отуруп силер да жасап көргүлө. Саламатсыңар менен акылдуу, билимге умтулган чебер кол окуучуларым. Бүгүн биз силер менен балакай көрсөтүүсүнүн үйрөнөбүз рубрикасы үчүн силер менен биргеликте балдарга моундай гүл жасаганды үйрөнөбүз. Биз бүгүн кызыл түстөгү гүлдү жасап үйрөнөбүз. Гүлдү жасоо үчүн балдар бизге желим бөтөлкө керек болот. Андан кийин кызыл түстөгү жана жашыл түстөгү кездеми иштетебиз. Термоклей жана кайчы керек болот. Биз балдар желим бөтөлкө менен биз гүлдүн сабакчаларын жасап алабыз. Ал эми кызыл түстөгү кеземе менен биз гүлдүн желекчелерин жасайбыз. Ал эми жашыл түстөгү кеземе менен биз гүлдүн жалбырактарын жасайбыз. Гүлдү жасаардан мурда биз желим бөтөлкөнүн үстү жагын кесип алабыз. Мынакей, биз үстү жагын кесип алдык. Кесип алгандан кийин биз буну майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Мынакей балдар биз майда бөлүкчөлөргө бөлүп алдык. Эми бөлүп алгандан кийин муну коюп коёбуз. Анда эмесе бардыгыбыз бирден жашыл кеземени алабыз. Жашыл ар бир жагы балдар болжолдуу түрдө 5 сантиметрден квадрат түрүндө кесип алабыз. Кана ар бир жагы 5 сантиметрден кылып квадрат түрүндө кесип алабыз. Жашыл кездемеден биз гүлдүн жалбырактарыны кыркып алабыз. Балдар, силер азыр квадрат түрүндө кесип алдыңар. Эми биз жалбыракты кантип жасаганды үйрөнөбүз. Кана колубузга алабыз. Азыр жерде силер тең ортодон экиге бүктөгүлө. Бүктөдүңөрбү? Бүктөгөндөн кийин дагы кайра ортосунан дагы тең экиге бүктөйбүз. Мондай болду. Эми бүктөгөндөн кийин биз жалбырак кылып эки чекесини кесип алабыз. Эки чекесини кесип алсак, балдар мондай жалбырак даяр болот. Тең ортодон бүктөйбүз, кайра дагы тең ортосунан бүктөп, эки чекесини кесип алабыз. Кесип алсак, мындай жалбырак болду. Bir gүлдү жасаш үчүн бизге болжолдуу түрдө канчалык жалбырак көп болсо, ошончолук биздин жасаган гүлүбүз кооз болуп чыгат. 50-60 жалбырак даярдасак жакшы болот.
Эми балдар кызыл түстөгү кеземени алабыз. Аны ортого коюп коебуз. Кызыл түстөгү кеземени алабыз. Баарыбыз кызыл түстөгү кеземени алабыз. Ар бир жагы 6 сантиметрден болгон квадрат кылып кесип алабыз. Ар бир жагы 6 сантиметрден. Эми кесип алган квадратты кармайбыз. Бардыгыбыз бирден колубузга алабыз. Эми мында дагы биз буну тең ортосунан бүктөйбүз. Бүктөгөндөн кийин оң жактагы учун ортого карай бүктөйбүз. Эми экинчи учун артка карап бүктөйбүз. Мондай болуп калыш керек. Кына бүктөдүңөр. Эми үстү жагын ай сыяктуу тегерек кылып кесип алабыз. Мантип үстү жагын тегерек кылып кесип алабыз балдар. Кесип алсак мондай гүл болот. Кесип алдыңарбы? Кесип алсаңар дагы даярдай. Биз бир гүл жасаш үчүн гүлдүн желекчеси 30га жакын гүл болуш керек. 30-20га жакын гүл жасап алабыз. Бир баш гүлдү жасаш үчүн бизге мондай 3 гүл керек болот. Эми балдар кесип алдыңарбы? Кана ачабыз. Эми кесип алган гүлүңөрдү колго алабыз, колуңарга кармап алабыз. Алгандан кийин биз балдар чекетин ортосуна чейин гана кесип алабыз. Мындай кылып ортосуна чейин кесип алабыз. Ортосуна чейин. Кесип алдыкпы? Аны коюп коебуз. Экинчи гүлдү алабыз. Экинчи гүлдү алып, мына гүлдүн бир бөлүгүнү кесип салабыз. Андан кийин биз болду кесип алган гүлүбүздү термоклейдин жардамы менен бириктирип алабыз. Клейлеп, антип чаптап алабыз. Чаптап алгандан кийин балдар биринчи гүл коебуз. Арт жагына клей сүртүп, экөөнү бириктирип коебуз. Андан кийин үчүнчү гүлдү бириктирип коебуз. Ал эми бир бөлүгүнү алып калдык, аны дагы клей менен ортосуна клейлеп койсок, мындай балдар гүл даяр болду. Мындай гүл даяр болду. Балдар биз азыр гүл менен жалбыракты даярдап алдык. Эми биз мына желим бөтөлкөгө гүлдүн сабагына ар бир сабагына 4төн жалбыракты өткөрүп алабыз. Мына балдар силер менен биргеликте жасаган гүлүбүз даяр болду. Силерге жактыбы балдар? Оңой бекен жасаган? 8 мартта да апалардын майрамына ушундай гүл жасап берсек болот экен. Албетте балдар жасап берсек болот. Баарыбыз 8 мартта апаларыбызга куттуктап ушундай гүлдү жасап берсек болот экен.